Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Калкагар айылына келдик. Бул жакта список боюнча 3 гана үй бүлө берилген. Анын баардыгы тең тандалгандардын тандалгандары. Жакшылап карап, кеңешип, анан кийин тандап алдык. Байке, сиз сөз сүйлөп коесузбу? Өзүңүздү тааныштырып, анан ушул списокты сиз бердиңиз да. Саламатсыздарбы? Мен ушу Калкагар айылынын тургуну болом. Бул мектепте эмгектенгенбиз. Ошо бул списокты бул эжелерге, үргүл эжеге биз бердик эле. Биякта ошо жарым-жартылай жетим, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарын бергенбиз. Ошо келгениңиздерге чоң рахмат. Иштериңиздерде ийгилик, ушундай чоң жакшы сооп иштерди аткарып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Бул кайрымдуу бол фонду тарабынан негизделген сооп кербени деген программа менен жүрөбүз. Кыргызстанды бүтүндөй кыдырып, ушундай 7 областты кыдырып, муктаж үй бүлөлөргө жардамыбызды берели деп. Мына бул 33 размердеги биздин Билал кичинекей. Кел, бутуңа кийип көрбөйсүңбү Билал чактап азыр? Мына чак болду, Бутуң кыскан жокпу? Эми муну алгандан кийин эмне кандай бала болуш керек? Эң биринчиден ата энени угуш керек, айткан ар бир сөзүн угуш керек, аларды капа кылбаш керек. Анан мектепке муну кийип келген үчүн жакшы окуш керек, мугалимдердин сөзүн угуш керек, сабак окуш керек, Ошондой жигит болом деп сөз бересиңби? Кел, өзүңдүн атыңды бул жака айтып койчу камерага. Билал. Канчанчы класс? 3. 3 жаштасыңбы? Жок. 3 класспы? Точнобу? Канча бир туугансың? Көп. Көп бир туугансыңбы? Эң кенжесисиңби? Жакшы бала болуп чоңой, ата энеңди уккан, мугалимдерди уккан, жакшы жигит болуп чоңой, Келиңиз анда ушул байке, Бактияр байке, сиз негизи бул жакта айыл башчыбы же жөн эле активист? Бул айылдын тургуну болобуз. Демек активист байке экенсиз, ушул. Бул Кумар энебиз 9-класста окуйт. Мүнөзү аябай жакшы. Бир аз ошо сөөк оорулар менен бир аз жабыркап келатат. Бирок азыркы күндө абалы жакшы, дарыланып атат. Сиздерге чоң рахмат. Бул Кумар бизди уят кылбайт деп ишенебиз. Себеби мектепте жакшы окуйт, тартиби, тарбиясы, коомдук иштерге катышуусу аябай жакшы Кумардын. Кумарга ишенебиз, келечекте Кумардан бизде үмүтүбүз чоң. Жакшы, кел Кумар, сен дагы бизге кайрымдуу бол коомдук фондуна ыраазычылыгыңды билгизип. Рахмат силерге ушундай келип бергениңерге. Ушинтип өнүп жүрө эле ошо. Чоң рахмат. Бут кийимиңдин жаны морт болсун, өзүңдүн жаның бек болсун, дем соолукта бол. Саламатсызбы жеке? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Биз кайрымдуу бол коомдук фонду тарабынан сиздерге белек берели деп келип калганбыз. Мен Намазбекова Кундуз. Ушу Калкагар айылынын тургунумун. 4 балам бар, ата жашайбыз. 4 тең эркек, Жок, бир кыз, 3 эркек. Эң кенжеси канчада? Кенжеси мына 5. Анда сиздерге ошол бут кийим биздин кайрымдуу бол коомдук фонду тарабынан бут кийим алып келдик элек. Ошону сиздерге тапшырып коелук, Бут размер канча? 35. мына Gucci бренд чоң Gucci деген фирманын. Бир размер чоң болду жана андан, Ошол туура келет.
Hareket kılacak bala. Bir, iki. Hatun kime nasıl? Bilal. Bilal. Кундуз эжеке ушундай жакшы татыктуу энелердин катары толуктап милдетиңизди так аткарып жатканыңыз үчүн бул юбочканы сизге берелик. Жакшылыктарга, балдарыңыздын жакшылыктарына, тойлорго гана кийиңиз. Силерге да чоң рахмат ушинтип бизди колдоп кинип турганыңарга. Дайыма ушинтип ден соолуктуулукка ушинтип балдарды колдоп жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Чоң рахмат эжеке. Сиздер дагы аман болуңуздар. Балдарыңыздын ар дайым чайын ичиңиз, ден соолуктуу болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Кудайым баарыңыздарга ден соолук, сабыр берсин. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле биз ар бир адамдын жүзүнө жылмаюу тартуулап көңүлдөрүн алып жаткан учурда баардыгыбыз толкундоо менен ушул бата алып жатабыз, сооп иш таап жатабыз деп сыймыктануу менен дагы эле болсо жумушубузду алдыга карай улайбыз. Кудайым буйрса бүгүн 3-чү айылды жыйынтыктадык. Алдыда дагы 4 айыл бар. Кийинки биз бара турган айыл Көлтөр айыл аймагынын ичинде камтылган Тогуз Булак айылына сапарыбызды уламакчыбыз. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле биз Кудайым буйрса 3-чү айылды жыйынтыктап бүгүн 4-чү айылга келдик. Бул Тогуз Булак айылы Көлтөр айыл өкмөтүнүн ичинде камтылган акыркы айыл. Бүгүнкү берүүбүз ушул менен Кудайым буйрса бул жака белектерибизди берүү менен жыйынтыкталат. Калган сапар кийинки айыл өкмөттөн уланмакчы. Аталган айылдын катчысы өзүңүздү тааныштырып, анан бүгүн списокто сиз тактагансыз, кандай үй бүлөлөр камтылды, кандай жардамдар керек, ошол жөнүндө кыскача маалымат. Саламатсыздарбы, мен Тогуз Булак айылынын айыл башчысы Али Байышбек. Бүгүнкү күндө ошо биз жардамга муктаж, жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген 4 адам бар. Жалгыз бой бир адамыбыз бар. Аттарын атап кетейин. Ооба. Исакова Гулипа апабыз жалгыз бой. Анын да дымычалардын ата энелери бар биякта. Алтынмышева Жылдыз, Кыдырмышева Нуржамал, Талипов Азамат байке. Анан Усупов Элжар. 5-чи адам, 5-чи адамыбыз. Анда биз ошол Кайрымдуу Бол коомдук фонду тарабынан өзүңүз буга чейин маалыматыңыз болсо керек, ошол бир аз да болсо ошондой адамдардын жүзүнө жылмайып тартуулайлы деген максатта келип олтурабыз. Анда бул список боюнча размерлерди тактап, анан алып барып ыйгара берелик. Саламатсыздарбы? Биз өзүбүздү алгач тааныштыра кетелик. Менин атым Каныбек кызы Гүлназ. Бул болсо биздин долбоордун продюсери Каныбек уулу Алиакбар. Биз Кайрымдуу Бол коомдук фонду тарабынан ушу сизге окшогон жакшы апаларды, эжекелерди, бөбөктөрүбүздүн көңүлүн көтөрөлү деп орозодон кийинки майрам тартуулоо үчүн келип калдык. Сиздердин тизмени бизге айыл башчы менен биргеликте Көлтөр айыл өкмөтүнүн соц кызматкери Нургүл эжекебиз тактап сиздерди дайындап берди. Биздин бирден бир келишибиздин максаты ушул Кайрымдуу Бол коомдук фонду чет жерде жүргөн биздин мигранттарыбыз, ошол эле кайрымдуу адамдарыбыз, байкелерибиз өздөрүнүн колунан келген жардамын менен бөлүшүү үчүн сооп кербени деген ушул долбоор менен Кыргызстанды кыдырабы деген сапарга аттанып жаткан учурубуз. Биздин биринчи берүүбүз
Чүй областында болду. Экинчи берүүбүз Кудайым буйрса Ысык Көл областында болот. Кийинкибиз Нарынга аттаналы деп жатабыз. Анан бүгүн бизде тилекке каршы ушул эжекелерди көбүрөөк эске албай калыптырбыз да. Анан ар бириңиздердин эле балдарыңыздар бар. Сентябрь жакында, сентябрь келет, ошого бут кийим керек бардыгына эле. Мыкты сапаттагы булгарыдан тигилген бут кийим менен камсыз кылалык, каршы болбосоңуздар. Анан дагы өзүңүздөргө чак болбой калса келиндериңиздерге жакшы заманбап көйнөктөр менен дагы. Анан бул журналдын ичинде биздин фонддун аткарган иши бардыгы камтылган. Муну айыл башчы байкебизге тапшырып коелук. Өзүңүз кабардар болуп, биз экинчи ирет келгенде маалыматыңыз көбүрөөк болот деген үмүттөбүз. Анан эжеке список боюнча Булардыкы эжекелерге эмес, булардыкы туура эле Гүлназ. Бул 60 жылдыздыкы Дымыча баласы бар. Нурдинов Актилектики дагы баласы, апамдыкы эле, бул кичинеки дагы Дымыча баласы бар. Туура булардыкы. Андай, келиңиздер, ошол размерлерин айтып коюңуздар эжекелер. Сен 38, Анда биз 38 болсо 39 берелик, себеп дегенде сентябрга жакын бир аз көтөрүлсө. Балдарды жарык дүйнөгө келген аннекелери, сиздер дагы Кудайым сиздерге ден соолук берсин, сабыр берсин. Балдарыңыздардын чайын ичиңиздер. Эмге жетти сизге апаңызга. Келиңиз апа, тилекке каршы биз сиздин размериңиз ошол бизде жок болгондуктан сизди жакшылыктары менен кубансын деп небереңизге бул бут кийимди берелик. Рахмат. Анан кийинкиси ошол келиниңиз бар экен. Сиз мындай көйнөк жакса өзүңүз алып алыңыз. Жакпай калса келиниңиз сизге ысык чайын берип, сиздин көзүңүздүн кареги менен тең айланып турсун деп ушул көйнөктү берип. Ой, каражан. Келгиз бетимен өйкөл. Каражан. Чоң рахмат апалар. Анан размерине тууралайлык, Ошондо бул айылда 5 адам бизге список берилген, бардыгына тең карайлы дедик, ар бир айыл өкмөт. Ар бир айылда 5 үй бүлө. Анан азыр бул жака тилекке каршы келе албаптыр. Ошол үй бүлөгө барып белегибизди берип, анан кийинки айыл өкмөткө сапарыбызды улайлык. Келиңиздер, биздин фондко ыраазычылыгыңыздарды бир-экиден сөздөн билгизип коюңуздар. Азамат Айматовго чоң рахмат. Ушундай кайрымдуулук кылганына, иштерине ийгилик каалайм, ден соолук болсун. Ушундай ар дайым ушундай ийгиликтерди кылып бере берсин жардам. Чоң рахмат. Сиздер ден соолукта болуңуз. Азамат Байматов абазынын ишине ийгилик, ден соолукта болсун, өмүрү узун болсун. Ушундай жакшылыктарды дагы элге эме кыла берсин, жардам бере берсин. Силердин да ишиңерге ийгилик, ушинтип бизге келип, ушундай жардам кылып жүргөнүңөргө ушундай жакшылыктарыңар чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Келиңиз апа, сизге батаңызды бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат кечирим. Өкмөттөн айланайын, ошо өкмөт багып атат бизди.
Рахмат көлөкөм ошол сүйлөгөн. Сүйлөй элбей да калдыбай көлөкөм. Баягы. Азамат Байматов деген байкебиз, кайрымдуу бол деген Бул өкмөттөн сырткары жеке биздин бир коомдук фонд да бул. спонсорлор не себеби спонсор? Сүйлөй элбей калдым. Азамат Байматов деген кайрымдуулук фондунун жетекчиси жетекчиси экен. Ошол балага чоң рахматыбызды айтабыз. Тоғыз Булак айылынын наамынан айтабыз да биз. Ошон мындан арды өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ар дайым эл менен иштеп жүргөн жакшы бала болсун ошо. Чоң рахмат апакелер. Сиздер да аман болуңуздар, неберелериңиздердин, балдарыңыздардын чайын ичкен бактылуу карылыкка, дөөлөттүү карылыкка жеттиңиздер. Ар дайым асманыңыздар ачык болсун, келечегиңиздер кең болсун. Силерге да рахмат, силердин ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Жолуңар шыдыр болуп. Чоң рахмат апа. Сыдыр болсун, жолдошуңарга дыр болсун болоком. Чоң рахмат. Эсен жүргүлө болоком. Чоң рахмат. Жакшы барыңыздар энди, биздин чакан белекти кабыл алыңыздар. Рахмат. Тогуз Булак айылынан 4 жаранга ошол чогулган жактан тапшырганбыз. Ал эми азыр 5-чи адам ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгени үчүн ошол үй бүлөсүнө менен биргеликте үйүнө келип тапшырууну туура көрдүк. Саламатсызбы? Үйүңүзгө мейманга келип калдык. Жок да эке. Аябай мейман дос, жүрөгү кенен адамдар барса бүнөн нанос тийгизет деп Нургүл эже айткандан келип калдык. Чын эле жакшы меймандостор экенсиздер, мына сразу эле тосуп алдыңыз. Тиги жака барат окшойбуз, Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Саламатсызбы? Биз ушул мына жаркыраган дасторконун үстүнөн чыкты окшойт. Байке, сиздин атыңыз ким? Азамат. Азамат байке. Биз Кайрымдуу бол коомдук фонду тарабынан ошол Сооп Кербени деген долбоор менен Кыргызстанды кыдырып жүргөн чагыбыз. Анан сиздерди ошол айыл өкмөттөн адрестериңиздерди берип, ден соолугуңузду сурап, көңүлүңүздү алып коюу үчүн келип калдык. Сиз келин болосузбу же? Келинсизби? Келинчеги болосуз. Бул байке ошол мыкты сапаттагы Леон бут кийимдери биздин Азамат Байматов деген агабыз Кайрымдуу бол коомдук фонду тарабынан ушу сизге берип жиберди, аманаттап. 40-чы размер бутуңузга туура эле келеби? Анда жалаң гана жакшылыктарга кийиңиз, тойлорго гана кийиңиз. Анан ошо сиздей жаркыраган адамдын жанында ээрчип жүргөн өмүрлүк жубайыңызга үстүнө дагы бир аз болсо дагы ушундай накидочка жаап коюлуп эжеке. Как раз өзүңүздүн кеткен, жакшы айылга эки жака чыкканда кийип аласыздар. Ошол ден соолукта болуңуздар.